Бишкек шаарынын Ленин районунун номер 22 мектепке чейинки уюму 1968 жылы курулган. Мектепке чейинки билим берүү системасында эң маанилүү, эң биринчи этабы болуп эсептелинет. Биз бала бакчада мамлекеттик билим берүү стандарттын ичинде иштеп жатабыз. Ал стандарттын ичинде актуалдук жаңы STEM инновация программанын өнүктүрүү деген жери бар. STEM бул илим, инженерия, технология, математика жана арт медиа. Биздин бала бакчада ушул орбитальдар иштейт. В своей работе мы внедряем технологии и методики STEM. Мебель для гостей. А сколько гостей у тебя будет? 3. Откуда ты узнала, что у тебя будет три гостя? Потому что 3 штучки. 3 стульчика. Ну-ка посчитай их. 1, 2, 3. Вот, пожалуйста, вам соединение и конструирование, и счета. Наша группа – первая подготовительная группа, и мы обучаемся по многоязычной программе. Изучаем роботы, а сейчас мы хотим вам показать, как мы собираем нашего робота по имени Бодзи. Дети, давайте мы сейчас будем смотреть на наш экран ноутбука, да, и будем собирать нашего робота Бодзи, да. Сейчас вот мы постелили наше геометрическое поле. Мы можем использовать его по математике, чтобы изучать наши геометрические фигуры. Молодец. Его зовут Бодзи. Мы с ним можем играть на занятия любое время. Мы его сначала должны собрать по телефонам. Потом мы берем телефон и с ним играем. Нужно составлять алгоритм, чтобы он пришел на свое место. Бул 3 жаштагы экинчи кенже тайпасынын балдары, кыргыз тилдүү тайпа болуп эсептелебиз биз. Бала 3 жашка чыкканда баланын жашоосунда жаңы этап башталат. Тагыраак айтканда баланын суроо берүү мезгили башталат экен. Ошол мезгилди биз жана ата-энелер кош көңүл бурбастан, көңүл бурбай койбостон, ошол мезгилди биз кармап баланын сүйлөгөн өнөрүн, ар бир сөзүнө, ар бир суроосуна маани беришибиз керек. Ар бир суроосуна туура так жооп бергенге аракет кылышыбыз керек. Нурел, азыр кайсыл мезгил бизде? Кыш мезгили. Ай азамат, азыр бизде кыш мезгили. Азыр замандын талабына ылайык технологиянын бат өсүп өнүгүп жатканына байланыштуу биз билим берүү системасынын негизги программасынын чегинде STEM программасын интеграциялап жатабыз. Биз дагы замандан артта калбай STEM билим берүү программасы менен иштеп жатабыз. Бул жаңы багыт. 5-6 жаштагы курактагы балдар болгондон кийин биз техноорбита 3кө бөлүнөт, бирок ошонун бул таразалар менен иштеп баштап атабыз. Кенже тайпаларга караганда биз таразалар менен иштейбиз. Азыр бир бөлүктү бир мисал кылып келтирип көрсөтөлү. Азыр Нурмухамед канакей алып 2ге 3тү кошсок канча болот экенин тапчы. 2ге 3тү кошобуз. Канча болот? Айта кой. 5 болот. Бул тараза мынакей аз теңделип калат. Себебинен эгер туура эмес болуп, 5 эмес, бала туура эмес 7 деп алса, мисалы, анда бул жак орлонуп калат да. Ошо тең болуш үчүн туура тапса, мындай 5 болот деп туура таап атабыз. Эми канакей дагы бир жолу алсаң, эми 3кө 3тү кошсаң, 3кө 3тү кошсо канча болот? Айта кой. 6 болот. Азаматсың, мына 3кө 3тү кошсок 6 болот экен. Экинчи орбита бул эки орбита. Азыр Камила бизге алгоритм түзүп, ошо менен иштегенди көрсөтүп беребиз. Канакей, Камила, ала кой, азыр биринчи эмне кыласың, айта кой. Биз биринчи алгоритм менен түзүп алышыбыз керек. Андан кийин микроботтун эстөтүн өчүрүп, андан кийин микробот менен жылдырыбыз керек. Биз биринчи тазалабыз.
Азаматсың алгоритмди туура түзгөн үчүн Микубот өзүнүн сырына жетти. Экоорбита жандуу жана жансыз жаратылышты изилдейт. Бул экоорбитаны айлана чөйрө менен таанышуу сабагына кошуп өтөбүз. STEM билим берүү программасына чейин эле биз айлана чөйрөнү изилдеп келгенбиз. Бирок азыр бул приборлордун жардамы менен бизге бул сабак аябай кызыктуу болуп жатат. Терең изилдеп жатабыз. Бул жерде экоорбитал багыты. Биз бул жерде жандуу жана жансыз жаратылышты изилдейбиз. Мисалы, майды суунун үстүнө куюп, май үстүндө калды. Анткени суу оор, а май жеңил. Ошон үчүн май калкып калды, үстүнө калкып калды. Булар 6-7 жаштагы балдар. Мектепке чейинки билим берүүдө 80% билимди балдар бала бакчадан алышат. Анткени 6-7 жаш курагындагы балдардын эске тутуусу, кабыл алуусу күчтүү болот. Анимация системалаштырылган көп тилдүү билим берүү болуп эсептелинет. Бул жерде бала өңдү, түстү, үндү, сөздү жана форманы бириктирип жатып сабакты үйрөнөт. Биз бул жактан деген жомокторду, анан мультфильмдерди тартабыз. Алтын балык, алтын жумуртка, арстан менен коюнектерди тартабыз. Мультикти тартуу үчүн бизге компьютер керек. Камерады акырын чылдырып басабыз кнопкабызды. Балдар айткандай эле бул мультстудия. Бул жерде балдар мультфильмдерди, жомокторду тартышат. Мультфильм жомок тартып жатып, бала келечекте чыгармачыл болуусуна, сөздөрдү өнүктүрүшүнө, жакшы сүйлөгөнүнө мүмкүнчүлүк алат. Бул жерде балдарга мурункудай сөздөрдү жаттатпайбыз. Бала ошо процесс учурунда гана теманы түшүнүп биле алат. Менин улуу кызым подготовительный группада уже канча 6 жылдан бери ушул жакта тарбияланат. Кызым да аябай айтат да, үйгө барганда мама качан садикке барабыз деп, значит бул бала бакчанын жетекчиси кандай болсо, значит анын кол алдында иштеген тарбия бала бакчасында тарбиялоочулары да жакшы деп ойлойм. Балдарга кандай мамилесин, билим деңгээли кандай үйрөтөрүн көрүп, мен ушул жерге электронный очередке жазылып, анан киргизгенмин эки баламды тең. Анан балдарыбыз да аябай сонун көңүлдүү келет. Мисалы сурасаң, мындай аткардык, муну кылдык, бул нерсени үйрөндүк, опыт жасашат еще дагы. Кичинекей балам болсо, садикке келгенге чейин сүйлөй албайт эле. Разговорный речи жок эле, такыр сүйлөй албайт эле. Ушул бала бакчага келгенден бери кадимкидей сөзү көбөйүп сүйлөп, кыргыз тилинде эле эмес, орус тилинде да сүйлөп баштады да. Жылыш бар, значит. Мугалимдери тарбия берген жагынан да жакшы. Мен ыраазымын. Бул бала бакчага мен башка ата-энелердин атынан да айта алам, ыраазыбыз деп. Ата-эне катары мага жагат. Анткени бул жерде көп тарбияны, мисалы үйдө биз берген тарбия бөлөк, бирок 6 саат, 7 саат ушул жерде биздин балдарыбыз тарбия алат. Билимге кылган инвестиция эң мыкты инвестиция болуп эсептелинет. Эгерде келечекте жарандарыбыз дүйнөлүк коомчулукта атаандаштыкка жөндөмдүү болушу кааласак, мектепке чейинки курактагы балдарга инвестиция салышыбыз керек.